Урматтуу достор, мен кайрадан түз эфирдемин. Мындан кийин дагы түз эфирге чыгам. Себеби дегенде жанагы укук коргоо органдарына мыйзамды тебелеген, жанагы кодекстерди бузган, мыйзам чегинде иш алып барбаган чиновниктер бар, укук коргоо органдары бар, судьялар бар. Ошолордун бардыгы мыйзамды каалагандай бузуп, жөнөкөй жарандардын, жана юридикалык сабаты жок жөнөкөй жарандардын укугун тебелеп жүргөн окуялар көп экен. Буга чейин да көп болчу. Мындан кийин дагы азыр ан сайын күчөп кеттиби? Иши кылса түз эфирге чыгып укугумду коргоп бер, үнүм бийликке жетсин деген адамдар толтура. Эгерде мени издеп мага эфирге чыгам десе, демек мен туура багытта кетип атам, демек мен чындыкты айтып атам. Анткени деген мага келген адамдардын, мени издеген адамдарда чындык, адамдар чындык тарапта болуп атат да. Себеби дегенде кылмышты кылып койдум эле, эми ошону түз эфирге чыгарып бер деп байлар, кылмышкерлер, каралар, кара ниеттер, жаман адамдар эч качан келбейт. Ошол канча сотто жүрүп, милицияда жүрүп, прокуратуралар менен алышып, тартышып, эч качан адилеттүүлүккө жетпей, жок дегенде үнүм коомго жетсинчи, коом билсин, ушул баланча соттун, баланча прокурордун, тиги тергөөчүнүн мыйзамсыз иштерин эл билсин деп мени издеп келип аткандан кийин байкасаңар түз эфирге жалаң жөнөкөй карапайым, юридикалык сабаты жок, ошол чиновниктердин куугунтуктунда болуп, укуктары тебеленген жөнөкөй жарандар келип атпайбы? Эч качан чиновник жок түз эфирде. Ошондуктан мен туура жолдо баратам деп эсептейм. Анткени мен деген ар дайым мыйзам тараптамын, чындык тараптамын, анан жөнөкөй эл тараптамын. Эсиңиздерде болсо керек, кече жакында эле жанагы Ленин райондук акимияты көчө соодагерлерин тескемишет, көчөдө жолдо соода кылгандарды иретке келтирмешет деп Ош базарына барып ызы чуу болгондо баягы өзүнүн бала чакасын кичинекей үстөлдүн үстүнө койгон товарын сатып багып аткан алмакан эже. Эсиңиздерде болсо керек. Интернетте дүң болду ал эже. Анан ал эжени мен мындай өзүм барып атайын тарткан жокмун, өзүм издеген жокмун. Эми башка журналисттер чыгарды, мейли чыгарды. Ушинтип акимияттын кызматкерлери калп эле көчө соодасын тыйымыш эткен болуп, калп эле иштеп аткан түр көрсөтүмүшет деп барып ушундай ызы чуу көтөрүптүр. Байкуш эжени чырылдатып үстөлүн алам деп милициялар менен келип, эркектер кордук көрсөтүптүр деп мен тим болуп калганмын. Азыр эми алмакан эже өзү мени издеп келиптир. Мен ошол чындыкты айтып коеюн деп келиптир. Ал чындык мындай. Ошондо эсиңиздерде Ленин районунун акими Чынасыл Чыныбаев беле фамилиясы. Чынасыл Чыныбаев деген Ленин райондук акими элдин алдына популисттен алмакан эжени чакырып, соода жайын берген адам болуп, жардам берген адам болуп, элге жакын адам болуп, алмакан эженин сөзүн уккан адам болуп, жолугуп, анан популисттен аны деген ошол массалык маалымат каражаттарына журналисттер аркылуу элге чыккан эле. Ал жолугушуудан кийин эч нерсе өзгөрүлбөптүр. Соода жайын бербептир аким алмакан эжеге. Дагы жардам бермешетип жанагындай счет ачылган экен. Банктан счет ачылган экен, Бакай банктан. Анан жанагы счет ачышып, ушу сизге жардам кылалы дешкен экен. Анысы дагы аябай күмөн жаратып атат окшойт да. Эми азыр алмакан эженин өзүнүн оозунан угалды. Алмакан эженин видеосун бир сыра мен эме кылып, элдин эсине салып коеюн да. Эсиңиздерде ошол Ош базарындагы ызы чууда, Ош базарындагы ызы чууда карапайым элге күчү чыккан. Алмаканы, жато, туруп алмаканы. Турба, эч турба алмаканы, турба. Алмаканы. Столун берип коелу. Элди алмаканы,
gel dedi. Taşkasmen götür. Almakandı koşa salgılay. Шылдыңдап аткандарын карап кой. Бети жоктор. Мыйзам барына бирдей болуш керек. Карасам. Koşa salgıla almakandı koşa salgıla. Айман курттар. Эми мынабу тартып аткан, тартып силип аткан кишини угуп атасыңар да, көрүп атасыңар да. Алмаканды кошо салгыла үстөлү менен деп. Ошол жерде тартып аткан адам шылдыңдап күлүп атат. Тегереги шылдыңдап күлүп атат. Милициялар колунан кармап, ошол үстөлүн көтөрүп алып, алмаканды шылдыңдап кемсинтишип атат да. Мисалы үчүн мен күлкүм келген жок, мен ыйлагым келип атат. Мен дагы энемен. Мен дагы балдарымды кантип чоңойтом. Тамагын бериш керек, мектепке алып барыш керек, мектепке барыш үчүн кийим алыш керек деп, мен дагы бала чакамды багам деп жүргөн энемен. Эмне үчүн деген алмакандын үстүнөн ушунчалык кемсинтип күлүшөт. Ошондон кийин ошончо кордукту көрүп, элдин алдында бир сире уят болуп, тиги шерменде кылып, кемсинтип, күлүп, каткырып, шылдыңдап аткан эркектерге жол болсун. Ошондон кийин калп эле аким тиги жан келген бийлик президенттин алдында, премьер-министрдин алдында, бийликтин алдында өзүн актамыш этип алмаканды чакырган эле да. Аны дагы көргөнмүн мен. Чакырган, анан кийин деген ошол менин кесиптештерим өзгөчө деген мамлекеттик телеканалдарда иштегендер, тимеле кыйгып чыккан аким деген алмаканды кабыл алып, анан соода жайын берип, анан укмуш жардам бериптир деп кичинекей чымынды пилде кылып көптүрүп айтып чыгышкан. Чындыгында андай эмес болуптур. Маңдайымда Алмакан эже отурат. Алмакан эже, ошол үстөлдүн үстүндө тургандагы жолуңузду мен тааныдым. Ошол учурдагы эмне үчүн ошол күндү эстеп кетели да. Эмне үчүн үстөлүңүздү талашты? Эмнеге келишти эле? Ошолор кимдер эле? Алар ошо элдерди жакыныраак отурасызбы? жолдорду тазалайбыз деп келген балдар, акимиятта иштеген балдар. Мен эмеле отургам, анан ии келатат экен деп алып коеюн десем эле путу менен аябай катуу деп эле алды. Бирөөсү, сиздин путуңузду? Столду деп эле алды. Столдун үстүндө эмне товар бар эле жа? Алма бар болчу. Алма сатасызбы? Мен энди ошолорду эми өкмөттө иштеген адамдар деп алып коеюн дагы бекитип турайын дегичем бой жүгүрүп келип тып басты да. Ага бирөөсү унук кылгандай эле келди да. Анан жок болчу, эч каяктан жок болуп эле бир аз деле пайда болуп калды да. Тып басып алды. Мен күчүм жетпегендиге көзүм жеттим да, анан столдун үстүгө жатып алдым. Бербейм. Столуңузду алып кетебиз дештиби? Ооба. Алып кетсе бербей коймок да, Ооба, бербейт. Аны дагы араң тапкансыз да, чынбы? Бербейт. Мен стол жасап көргөн эмесмин, onu бирөөдөн алып келген элем. Бирөөдүн аманаты деп тырыштым аябай. Чыңырсаңыз дагы сиздин үстүңүздөн шылдыңдап күлүп атат. Ошончо эркек туруп алып, ошол жерде бир 20-30 эркек күчүн сизге чыгарыптыр да. Мисалы үчүн мен ыйлагым келди, мен капа болдум, жүрөгүм ооруду. Ошол жерде тартып аткандар шылдыңдап күлүп атышат да. Ошондон кийин эмне болду эже? Балдар кегиле, мон жүктөгүлө деп алып путуну кой бербей койду, күчүм жетпегенен мен үстүгө жатып шынтип алып калайын деген аракетте болдум. Бирок одар берип 5-6 болуп кармап тарткылап салып кетишти да. Ошондо да кой бербейм деп аябай катуу тырмышканда мына 1 айдан бери, ошо күндөн бери ишке чыга элекмин. Колум мына жерде тырмышкан жерлерим түндөп күндөп мынантип уктап атсам түнү күнү уктатпай оорутат. Ооруканага барбадыңызбы эже? Ооруканага барбадым. Барайын десем эч кандай неме жок, шартым жок, паралган жокмун.
Эже ошол окуядан кийин столуңузду кайра кайтарып бериштиби? Берди, штрафной менен берди. Канча төлөдүңүз? 3000 штрафной жаздыр. Берге штрафной бул таба албадым мен, берейин десем. Анан жанагы аким сизди чакырып, жардам берем, анан жардам бердик, анан соода жайын бердик дегени чынбы эже? Соода жайын жөн гана элге бардыгыга бирдей эле көрсөткөн ал жерди. Кийим саткан жерде, ал жерде эч ким соода кыла албай койгон буюмдарын алып кеткен экен. Ошол жерлерди көрсөткөн. Анан мейли эми элдер дагы ушу немеге местага чыгып калсын, мейли шу жерден неме кыла бергиле деп койгонмун. Бирок ал жерде алма сата албайт экенмин менчи. Кийимдердин арасында алма сата албайт экен дейсизби? Ортолугу экен ал жерге алма саткан Бирок менен. соода жай берген чынбы? Соода жай канча адам болсо кирсе ал жер бош деп ошентип айтты ал казайынычы. Ким кирсе төлөбөй тура бересиңер, өзү 50 сомдон деп ошентип койду. Анан ал жерге адамдар эч ким биз бул жерге отурбайбыз деп чыгып кетишип калды. Ал кайсы жер эле эже? Сейтек. Сейтек деген базарбы? Ош базарынын тегерегинде эле? Базардын тегереги. Мындай үстү жабылганбы? Үстү жабык экен. Аяка эч ким барбайт деп барбай койдуңарбы? Болбой койгондуктан ошондой соода болбогон жерлерди апарып көрсөтүп атпайбы? Канча отурдуңар анан? Ал жерде отурган жокпуз, сразу эле кеттик. Эч ким калган жок ал жерде. Эже сиздин чын атыңыз Алмаканбы? Менин атым алма сатып жүрүп Алмаканга айландым. Өзү паспортто Орозгүл Жакупова, Орозгүл. Орозгүл же, анан ошол жанагы Алмакан деп кыйкырган адамды тааныйсызбы? Видео тартып атып Алмаканды кошо салгыла деген адамды тааныйсызбы? Тааныбайм. Ажырата албай калдым, мен караган жокмун да. Мен ондой телефондон теледорго чыгып кетишин байкаган жокмун. Үйгө барсам кыздардан WhatsApp'tan кеп калды. Көрүп эле коркуп кеттим. Эмнеге бул алдап, эми ошо жерде таксистерден алгандыр деп ойлодум. Анчалык даражада интернетке көтөрүлүп чыгып кеткенин билген жокмун да. 2 күн бою ишенген жокмун, 3-күн күнү ишенген жокмун. Анан өзүм бир туугандарымдан келгенде үйгө барды келишип урушту. Не дейт эже? Эмне урушту? Эми сиз өзүңүздүн нан таап жеп аткан жериңизди коргодуңуз да. Уяз кылып бүттүм го. Бияктагылар жашайбы, жашабайбы сен үчүн күн бою эле ушул базардан нан жебейле койчу. Анан кайык барасыз базардан нан жебесеңиз? Каяктан нан тапмак элеңиз? Бизди уят кылды. Биз көчөдө баш көтөрүп жүрөбүз деп баардыгы келип сүйлөдү. Кайра дагы нерв болуп үйдө жатып калдым. Анан каяка барып иштейсиз? Ошодон ошо күнү бери чыкпайм. Базарга отурбай атасызбы азыр? Бүгүн чыктым саат 3төн кийин 5терде чыктым. Анан эми калган дагы буюмдарымды алдырып бербейин деп. Соода болдубу эже бүгүн? Же жөн эле барып? Соодаям эле ондой эле соода болбой эле. 5 сом коюп алма саттым, 38 сомдон алып келдим. Жол кирай 2 сом чыгарып 45 сомдон саттым. Канча сата алдыңыз бүгүн? Бүгүн азыраак эле саттым. Неме, аким деген дагы кандай жардамдарды берем деди же берип атабы? Болбосо деген тим эле укмуш Алмаканды аким жыргатыптыр деген эле сөздөрдү интернеттен окуп калдым. Мен да анан сиз үчүн сүйүндүм. Ошончолук чыңырып кыйкырып ыйлаган тиги энени чакырып, башынан сылап, соода жайын берип, жардам кылыптыр деп мен сүйүндүм. Ошо өзү айткандай популисттен кыйкырып чыккандай жардам бере алдыбы? Жок. Жанагы сиз банковский картаны көрсөттүңүз да? Ушул банктан счет ачканда ким жардам берди сизге? Бир бала келди, мен эже сизге ошо элдин аркасынан келдим, элдер бир аз сизге жардам беребиз дешип атат. Сизге бир аз жардам кагаз көрсөтөйүн деп ошентип алып барды. Мен ондой Ошол акимияттан келген бала экен? Билбейм. Тааныбайм да. Мен анда эже мунун кагаздары барбы сизде? Кагаздары бар. Берсеңиз? Азыр жанымда жок. Ошону алып келсеңиз, мен ушул жакта көрсөтүп коймок экенмин. Ал кагаздарын сүрөткө тартып кеткен ол бала.
ошо сизге бериш керек эле да. Достор, момундай Бакай банктын карточкасынан мына жерде жазылып турат да. Доллардык счет ачылыптыр. Анан кийин деген дагы момундай дагы бир карточкасы бар экен. Бул сомдун счет ачылыптыр да. Бакай банктан момундай 2 Алмакан эженин атына виза немеси менен, которуу менен ушундай 2 счет ачылыптыр да. Анан кийин деген эже күмөн санап атат да. Ушул карточканы сизге жардам катары банктан счет ачып берели. Ушул карточка аркылуу сизге жардам бергендер, эми кыргыз эл деген улуу касиеттүү эл. Анан баягы кыйналгандарга жардам берет. Мен деген оорулууларды, майыптарды чыгарып жардам сурайм да. Ушул карточкага ушул оорулуу майыптын эсебине акча которуңуздар, жардам берели деп мен чыгарып эле жүрөм. Кайрымдуу иштерди жасапчы. Анан ошондо деген түшөт. Анан ушул сиздин счетуңуз бар экенин билбейт экен да элдерчи. Ошондуктан мага деген кагазыңызды көрсөтсөңүз, мен ошол кагазды дагы ушул түз эфирден көрсөтүп койсок, ошол кагаздагы счетко алыс жакында турган эме колунда бар жарандар сизге жардам көрсөтөт эле да. Эме өмүрлүк жолдошуңуз барбы? Жок. Мен күйөөм 2010-жылы өткөндө. 2010-жылы өтүп кетти беле? Канча балаңыз бар? 2. Кичинекей канчада? Кичинеси 7-де окуйт. 7-класста окуйбу. 7-класс. Кайсы неме мектепке барып атышат азыр? Неме 9-класс. Тиги ошол алмадан түшкөн акчага багып аткансыз да. Өзүңүз биякта батирде турсаңыз керек же үйүңүз барбы? Ооба, туугандардыкыда туруп атам. Ошо апам бир аз ошо менен койгон. Квартиралардан улам балдардын аркасынан айдап чыга беришти. Ошого анан биякка тургула деп бир жерде эме кылып койгон. Батирде туугандарыңыздын да турасыз? Анан бир айлык тапкан киришиңиз жетеби же? Бир айлык ошо бир ай күндө иштегеним бир күнгө, 2 күнгө жетет. Анан чай жакка эле чыгат турбайбы? Анын арасында кийим кече алышат балдар. Ооба да. Бир эле тамактан артпайт. Анан кийим кечени эми бир көйнөктү жууп ошо эме кылып эле карайм. Неме бир куртка алсак 2 жыл киет. Ошентип эле эптеп атабыз. Быйыл курткасын жуусам деле болбой койду, башкадан куртка алып бердим. Эже аким чакыргандан кийин ошончо кыйкырганга жараша дагы кандай жардам берди? Эч кандай жардам берген жок. Бир гана кагазымды ошо немеге, Ленскийге коюп берем деген. Кайсы кагазыңыз? Паспортумду, учетумду. Абылда болгон жокпу? Кой элек. Же ошол столду талашкан, ошондо ыйлаган күнүңүздөн бери соода кылбай атырсыз да? Анан кантип оокат кылып атасыз эми? Бир эжем келип тамак ашап кеп берип турду. Анан ошол столумду алып кеткенден кийин 2 күн, 3 күндөн кийин бир Назгүл Насиба деген келин бир аз каражат алып кеп берди. Ошону жедик. Ун кошо ала келген экен, ошодон бир аз сүмүрөк жасадым. Ошо коңшулар менен бир аз бөлүшүп жедик. Аябай пата кылды, Алла разы болсун деп. Ошо келген учурда мен бир аз эчтеке неме болбой эле көңүл эме болуп үйгө жөн эле алып барбагам. Хыйладан кийин жасап жедик. Сүйүнүп калдык. Убагында талашып, тырмышып атып, эч нерсе мага мындай жакшы неме болбой атканда. Тамакка көңүлүңүз жок. Көңүлүм жок. Ооба. Койгонумду, кантип койгонумду билбейм. Нандарды кармап жебей эле жедим деп жауктап туруп жүрө бермин. Балам улам нан чайып келет. Чай кой дейм. Кете нандарды кармап жедим деп чайдан ичип коюп уктай бердим. Сиз ооруканага көрүнүшүңүз керек экен. Бир аз
нервтен орогундай болуп калдым да эсеби. Ошол милициялардын кылганы да, Ленин райакимиятынын кылганы да. Ошо мен турган жерде шоро келип турат. Ошон үчүн булар шоронун эсебинен биз айлык алабыз деп ошо местаны шорого бошотот. Жылда эле ушундай кылышат. Быйыл катуу күч жасады. Жылда эле ошо шоронун местасын бошотуш керек болгондо Алмаканга күч келип алмаларымды чачып, яшиктаримди сындырып, талкалап кетип аткан күндөрү болду. Өткөндө стол талашкан жалгыз эле окуя эмес экен да. Буга чейин көп болгон экен да. 7 жыл болду мындай кылганыга. Шоронун тарабын алып өкмөт. Акыры бардым шоро компанияга. Sen ушунча элдин оокатыны жеймин деп ушундай сылыктык маани менен чыгып оокат берип атасың, мейли бере бер. Бирок ушул эки жетимдин ордуну менен талашпачы, нар жака бир аз жылдырып койчу деп сурандым. Эч качан көнбөй койду. Ал жер меники эмес, акимияттыкы барып акимиятка айт деп ошентип айтты. Мен акимият деген ишканасы бар, андай ишканада иштейт деп түшүнгөн эмесмин. Кече ошо тополоңдон кийин акимият чакырып өзү чакыргандан анан ишкана бар экендигин билдим. Ого чейин мен андай өкмөт иштериге барган эмесмин. Бишкектин бир району да, Ленин району, ошол акимчилик деп коебуз. Ошол акимчилик өзүнүн аймагында болгон окуяларга жооп берет да. Бизди кууп кетсе ошолор акимият экен деп жүрө бердим. Андай чоң ишканасы бар экенин, элдин үстүн карап аткандыгын ошондо көрдүм. Ошол эме силерди кууган акимият. Эми эмне кылып окат кылайын деп атасыз эже? Алмаңыз саткан столду алып коюштур. Не болот эже? Ошо жылда эле шоро чыккан убакта ошондой кылып мага күн бербей, шоро келгенден кийин дагы ошондой кылып мени нечен жолу куу берип, яшиктаримди сындырып, алмаларымды жүктөп кетип, коондорумду жүктөп кетип ушундай кылат. Эми жаз келе атат, шоронун малы дагы чыкты да. Шоронун сезону дагы келди, ошон үчүн ушул азапты жеп отурам мен. Ыйлабаңыз эже. Eldim bağır aytат, sen şorova küçüm jetpeyt Almakan, sen şorova küçüm jetpeyt, seni şunday kılat, sen hiç kaçan küçüm jetpeyt, oşon üçün sen onu menen hiç kanday alın jetpeyt dep oşontип maskara jıl boyu maskarada oturam ben. Башка жакта месте караштырбадыңызбы эже? Эже, башка жакта месте карабадыңызбы? Suranam, bana biraz yardım veringizler. Oşunçalık namusumdu 7 yıl boyu şora develip geldi. Ыйлабаңыз эже. Ак ыйлап бирок сынбайт. Мен деген Birinci al jerge ben oturganmın. Almakança canınızga mına jerge şor oturuversin bir dese ama mama hiç kanday konkret emez desem cılıp geltirip men üstüme oturup alıp ulan bana azap verin kaçan bolsa azap verin kegen satuvchilar dagı azap verin milisiyalarga bir zonu kılıp koysa kelip turup menikini talkalap ketip kalışat aylap kurup oturup kalıp bir jolu bir kızı sayavlene жазып koydum bana. Мен шоронун мен деген сот прокуратура Алкомпанияга бардым. Ошо мен шорого кайрылып коеюн. Азыр эже шорого кайрылып коеюнчу. Мен сот прокуратура милиция эмесмин, мен бийлик эмесмин, колумда кызматым жок, эч нерсе чечпейм, бирок деген жөнөкөй жарандардын үнүн коомго, бийликке жеткирип жүргөн көз карандысыз журналистмин. Ушул түз эфирди сиздер бөлүшүп коюңуздар. Шоро компаниясынын жетекчилигине жетсин. Мурунку негизги жалгыз негиздөөчүсү чоң кыргыз элине эмгеги сиңген жакшы адам эле, ошол киши турганда мынчалык болбосо керек эле. Азыркы шоронун жетекчилерине кайрылам. Эмне үчүн деген ушундай өзүңүздөр менен чогуу жакын отурган силердей эле Кыргыз Республикасынын жаранын ушунчалык кордойсуңар. Эмне үчүн? Эгерде ушунчалык болуп калса, анда мен деген кайсы кызматкериңер Алмакан эженин үстүнөн арыз жазып, жанагы жашиктерин талкалап, алмаларын ыргытып, жүктөп кетип калып, кордук кылган, сода кылган жерине барып, эртең ошол жерден мен тартып, кайсы кызматкер,
кайсы тиги шоронун кайсы кызматкери ошол жерде отурганын мен дагы бир жолу тез эфирге чыгып Алмакан эженин укугун кошо коргогонго, жанында жүрүп колдогонго мен даярмын. Шоро компаниясынын жетекчисине жетсин. Силер деген негизги ошол Шоро компаниясын негиздеген мыкты инсанга татыктуу болушуңуздар керек болчу. Ошол кишинин жакшы ишин жакшы алып кетишиңиздер керек болчу. Бирок деген бул кылганыңыздар жарабайт. Анткени деген Алмакан эже дагы силердин Шоро компаниясынын кызматкериндей эле Кыргыз Республикасынын жараны. Биринчи ошол сода жайында отурган экен Алмакан эже. Анан кийин эле Шоро компаниясынын кызматкери келип ээлеп, анан акырын жылып отуруп ошол Алмакан эженин ордун ээлеп алыптыр да. Мындай болбойт, достор. Шоро компаниясынын жетекчилиги мындай болбойт. Мыйзам баарыбызга бирдей. Кыргызстан баарыбыздыкы, жалгыз Шоро компаниясыныкы эмес. Ош базарындагы көчөдө сода кылган содагерлердин арасында Шоро компаниясы отурса, ошондой эле укукка, ошондой эле шартка ээ болуш керек, бирдей ээ болуш керек. Алмакан эжеден силердин эчтекеңер артык эмес. Алмакан эжеден эжеге караганда силер айлык аласыңар отурсаңар. Бирок деген Алмакан эженин силер деген таап аткан нанын бууп атпайсыңарбы? Алмакан эже 2 баланы чоңойтуп атат. Атасы жок экен. 2 жетимдин рызкысын силер талашып атасыңар. Эмне үчүн андай кыласыңар? Ленин райондогу акимияты Шоро компаниясына шылтоолойсуңар. Шоро компаниясы болсо Ленин райондогу акимиятына шылтоолойт. Ленин райондогу акимиятына өзгөчө акимдин өзүнө ошол Чынасыл Чыныбаев деген мамлекеттик чиновник нааразычылыктар өтө көп. Өткөндө Кутай элине барганда дагы алар ошол Ленин районунун акими биздин айылыбызды акимияттын карамагына өткөрбөй атат деп арызданышкан. Эгерде бир жумушту жасай албасаңар, Кутай элин өткөрүш документ жагынан өтө кыйын болгон болсо, ал бир аз убакыт алып калат, аны мен түшүнөм. Бирок деген ошол нерсени тездетиш, элди кыйнабаш силердин биринчи милдетиңер болуш керек болчу. Алмакан эженин акыбалын түшүнүп, Алмакан эжеге жардам бериш дагы Чынасыл Чыныбаев деген акимге кайрылып атам, сиздин түзмө-түз милдетиңиз болчу. Эмне үчүн деген элге жарыялап популисттенип укмуш кыйратып жардам бердик деп айтасыз дагы, монтип Алмакан эже эч кандай жардам албаганын айтып, могул жерде ыйлап отурат. Эгерде 1-2 жетим баласын багып аткан, эптеп оокат кылып аткан бир энеге жардам бере албасаңар, ал энени кордоп, кайра деген столун алып, өзүнө кайра штраф салып 3000 сом төлөтөм деген болсоңор, анда эмнеге чиновник болуп жүрөсүңөр? Эмне үчүн мамлекеттик кызматка бардыңар силер? Эгерде жөнөкөй энени кыйнап аткан болсоңор, силер кимсиңер жөнөкөй энени кыйнагыдай? Ал жака деген силер деген жөнөкөй жарандын эненин укугун коргоп тебелебей, ушундай энелерге жардам бериш үчүн барбадыңар беле? Эмне үчүн деген силер мындай мамиле кыласыңар? Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Ошол Чынасыл Чыныбаев деген мамлекеттик чиновникке жетсин. Себеби дегенде Алмаканды кабыл алып, мен кыйраттым деп кыйкырган, көкүрөк кагып, чындыгында сода жайын бермеш эткен экен. Ал жака эч ким барбайт экен, сода жүрбөйт экен. Алмакан деген күн сайын тамак ашына акча таап барыш керек, балдардын кийимине жеткириш керек. Анда эмесе деген силер Алмаканды акимиятка жумушка алууну милдеттүүсүңөр. Алмаканды жумушка алгыла. Билимине жараша, дараметине жараша, эмгегине жараша, колунан келген жумушка жараша жумушка алгыла, айлык бергиле. Себеби дегенде азыр деген ошол шылдыңдап тартып, чыгарып, милиция менен барып ошол жерде 10-15 эркек столун тартып алам деп бүтүндөй кыргыз элине шерменде уят кылып атасыңар. Өзүңөрдү биринчи кезекте уят кылдыңар. Эркек болуп туруп, аял кишини ушунчалык чырылдатып ыйлатып атасыңар. Силерде карындаш, эне, эже деген барбы? Силердин энеңерди, эжеңерди эч ким антип чырылдатпаш керек да, анан силер тааныбаган, бирок Кыргыз Республикасынын жараны Алмакан эжени силер чырылдатсаңар боло береби? Андай болбойт. Ошолордун ар биринин үстүнөн арыз жазып койсоңуз болмок эже. Ушундай кылды деп арыз жазып койсоңуз болмок эже. Себеби дегенде булар чындыгында үстүңүздөн шылдыңдап, кемсинтип, эптеп оокат таап атсаңыз, ошол жерде стөлүңүздү тартып алып, сизди ыйлатты. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында бийликтин ээси эл деп турат.
бийликтин ээси элдин арасында Алмакан эже сиз дагы барсыз. Эмне үчүн деген Алмакан эженин укугу кордолуп тебелениш керек. Анда эмнеге акимиятта отурасыңар? Эмнеге отурасыңар? Энени кордой турган болсоңор. Кеткиле, чыгып кеткиле. Чынасыл Чынбаев сизге кайрылып атам. Кызматыңызды тапшырып чыгып кеттиңиз. Алмакан эжени кабыл алдым, мен кыйраттым деп кыйкыргандан кийин эчтекени жасабаптырсыз. Бир эненин укугун коргомок турсун, жардам бербептир. Сиз кайра кордопсуз го. Чыгып кеттиңиз. Орунду бошотуп бериңиз. Иштейм дегендерге бошотуп бериңиз. Эгерде үстөлүн тартып алып, штрафты салып туруп, жардамды бербей, көчөгө таштап койдуңарбы, Алмакан эжени жумушка алыңыздар. Пол жугуч болсо дагы жумушка алыңыздар. Айлыгы болсун. Айлыгы болсун, ушул айлыгы менен эки баласын багыш керек. Ушул түзефир президентке жетсин. Ушул түзефир Ташиев мырзага жетсин, ушул түзефир Курманкул Зулушевка жетсин. Мамлекеттүүлүгү каякта? Эгерде прокуратура кызматкерлери акимияттын кызматкерлеринин үстүнөн иш козгобосо. Мамлекет өзүнүн мамлекеттүүлүгүн далилдеп, ушул эненин үстүнөн шылдыңдап күлгөн, кордогон, укугун тебелеген мамлекеттик чиновник Чынасыл Чыныбаевди акимияттын ичиндеги кызматкерлер менен кошуп туруп иш козгош керек болчу. Биздин мамлекеттүүлүгүбүз кайда? Түзефирди бөлүшүп коюңуз азыр. Алмакан эже ак элет бирок сынбайт. Анан кийин деген ыйлабаңыз. Үзүлбөгөн үмүт. Шайтанда гана үмүт жок деп коет. Жөнөкөй пендеде үмүт болуш керек. Буюрса Кудайым калса баары жакшы болот. Достор, мен түзефир бүткөндөн кийин түзефирдин темасына мен ушул Алмакан эженин жанагы банктагы ачылган счетунун номерлерин жазып коеюн. Телефон номериңизди жазып кое берейинби же мен аркылуу байланышсыңбы? Баягы кара ниет адамдар дагы бар да, башка ниет менен келип сизге чалып жолугуп жамандык кыла турган адамдар да бар да. Ошон үчүн мен деген адамдын өзүнөн сурап туруп анан жарыялайм. Мен аркылуу боло турган болсо, анда мен ал киши менен жолугуп сүйлөшөйүн дагы, анан ниетин билип туруп, анан кийин сиздин номериңизди берейин. Ошон үчүн мен жардам берейин дегендеримде жардамын алган жокмун. Бирөө жакшы жол менен келсе, бирөө жаман жол менен келет деп корктуңузбу? Корктум мен. Жалгыз жашасаң коркосуң экен. Мейли, анда эмесе деген тиги мен аркылуу байланыштын, же мага ишенсеңиз, мен аркылуу байланышыңыздар 707-877-899 менин номерим, 776-877-899 менин WhatsApp номерим. Алмакан эжеге жардам берем дегендер болсо, мага байланышка чыгыңыздар. Мен Алмакан эже сиздер менен жолугайын. Чындап эле жанагы адамдын карас, ичи кара же ак экенин билбейсиң, ошондуктан жолугуп сүйлөшүп, ниетин билгенден кийин анан Алмакан эженин номерин берип жолуктуруп коем, сөзсүз түрдө. Анан кийин өзгөчө мага алыста жүргөн мигрант биздин жарандарыбыз көп кайрылат да. Эже жардам берейин дейт да. Анан ошого деген бир эл сом номерин ачып койсоңуз жакшы болот эле. Бирок картаңыз бар жакшы экен, ошол картаңызга эле неме кылып коеюн мен. Жарыялап коеюн, картаңыздын номерин кийин жарыялап коеюн. Буюрса Кудайым кааласа, неме болуп калар, жардам болуп калар. Силерден суранам, Алмакан эжени колдойлу. Эки баланын энеси азыр ошол Ленин райондук акимиятынын кызматкерлеринин айынан азыр ошол базарга чыкпай, оокат кылбай, нан таба албай, үйдө депрессияда ооруп отурган Алмакан эжеге жардам берем дегендер мага чыгыңыздар. Жардам берип колдоп коелу. Энени колдош керек. Аял кишини, аял затын биз деген эч качан неме кылбашыбыз керек, жалгыз калтырбашыбыз керек. Бардыгы жакшы болот эже. Белиңизди бекем буңуз, билекти түрүндүңүз. Мисал үчүн деген жакшы адам сизди шылдыңдабайт. Мен жүрөгүм ооруду, мен шылдыңдап күлгөн жок, мен жүрөгүм ооруду. Себеби дегенде ал жакта көрүнүп турат, кандай акмактар сиздин столуңузду талашып, адамгерчилик кылбай коюшту да. Кыргыз биринчи адамгерчилик кылыш керек. Кыргыз биринчи жүрөгү менен ойлонуш керек болчу да. Анан ошондуктан сизди деген бардыгы аяшты. Акылы жок кемакылдар, кемчөнтөйлөр, маңкурттар, кайдыгерлер күлгөн болуш керек. Бирок деген жүрөгү бар адам, Кудайдан эч качан үмүтүн үзбөгөн жакшы адамдар сизди аяп, жүрөгү ооруп сиз менен кошо ыйлады деп ойлойм. Ошондуктан жардам кылалы достор. Силерден суранам. Рахмат. Телефондон мага жаа көтүрүп
alışlardan çalışıptır. Ben internet açılmagandan ulam kelip ellerden uğup ketem. Bana asmandan perişteler sülüğünde olup Dilebağınız için. telefonda düşünmegen adamga kıyın eкен. Ulam kesem her kanday жаңылыктарды угам элдерденчи. Kim çalıptır Ecem? Ne dep çalıptır? Комментарий дейби. Ошо бирөө сага жакшы неме кабар жазды, бирөө сага мынандай жазды деп элдерден угам ар кандайын. Дагы келем, дагы элден угуп кайра кетем. Но балдарыңыз жашта, балдарыңыз телефонду пайдаланганды билет. Балдарыңыздан сураңыз, балдарыңыз Балдарга көрсөтүп телефон берсин. карматпай койдум. Балдар чоңоюп калды. Жаман кинолор көрбөсүн деп көрсөтпөй калдым телефонду. Dilebağınız Эже бар жоктун бардыгы жакшы. Кудайым буйрса, жардам бергендер чыгыш керек. Мен силерден суранам. Алмакан Эжеге жардам берели. Айда бияка отуруп аласыңбы? Келип бияка отуруп ал. Ошол эле Ош базарында жанагы көчө соодагерлеринин тартипсиз, картаңызды алып алыңыз, унутпай салып алыңыз. Эч кимге бербеңиз Эже картаны. Жоготпоңуз макулбу? Ошол көчө соодагерлерин калп эле тазаламыш этип, күн сайынбы, жума сайынбы, ай сайынбы рейд жүрөткөн. Ошол рейд маалында ушинтип Алмакан Эжени тартып, жанагы үстөлүн тартып алып, видеого тартып шылдыңдаган күндөрүндө Чынасыл Чыныбаев, Мелис Турганбаевдин күйөө баласыбы? Ошон күйөө баласы экен. Азыр келип атат эсим. Ошол таянат да, кыйын. Бул жаңылык туура эмеспи? Билгендер тасыктап койгулачы, мына түз эфирдин астына жазып койгулачы, силерден суранычы. Чынасыл Чыныбаев деген Ленин райондук акимияттын жетекчиси, аким. Мелис Турганбаев деген ким экенин жакшы билебиз. Ошол Мелис Турганбаевдин бир тууган күйөө баласы деген маалымат келди мага. Билгендер болсо тасыктап коюңуздар. Эми азыр мен алдымда Аида деген кыз отурат. Ошол Ош базарындагы көчө соодагерлерин тартипке келтирүү, ошол соода жолдорун тартипке келтирүү, тазалоо максатында мага чалбай туруңуздар, суранычы себеби дегенде мен азыр түз эфирдемин. Эгерде сиз деген Facebook'та эмес болсоңуз, бул деген мага чалганга болот дегенди билдирбейт. Эгерде мен телефонду коюп албай койгон болсом, демек мен түз эфирдемин. Анан кайра чалыштын кажети жок. Түз эфир бүткөндө мен сизге өзүм телефон чалам. Кимсиң, эмне болду, тынччылыкпы деп. Ошол Ош базарындагы жанагы стихийная торговля деп коет орусча. Ошол да тартипсиз соода жайларын иретке келтирүү деген шылтоо менен Ленин райондук акимияты мындай рейдтерди жасайт. Ошол сөзсүз түрдө милициялар алып келет, милициялар сөгөт, кол тийгизет, товарларын тартып алат, чачып берет, калп эле штраф салган адам болуп, ал акчаларды өзүнүн чөнтөктөрүнө салган учурларды мен көргөн, мен билем. Ошол учурда Аида деген кызды бир Ленин райондук акимияттагы аты фамилиясы беле? Бактияров, Эркин Бактиярович. Эркин Бактияров деген жигит дегенге дагы сөз барбайт. Себеби деген эркек киши эч качан аял кишиге кол көтөрбөш керек. А бирок ошол киши өзүнүн аялы эмес, чужой эле, таптакыр эле ошол Ош базарынын алдында үйүлүп турган аялдардын ичинин арасынан эме кылган. Кол көтөрүп, бут менен тээп, ошол жанагы жыныстык жагына тээп, табарсыкка тээп, ошол жерде жаңжал чыгарган да. Өткөндө ушул боюнча түз эфир болгон. Бир 10 миңге жакын адам көргөн экен. Анан кийин ошондон бери азыр деген эмне өзгөрүүлөр болду? Азыр Айдан өзүнүн сурайлы. Жанагы сени тепкен видеону бир сыра көрсөтүп туруп эске салып койбойлу? Барбы? Берсең көрсөтөлү. Ушул түз эфирди бөлүшүңүздөр. Алмакан жөнүндө сөз болду. Азыр деген ошол Аида жөнүндө сөз болот. Ошол моментин берсең. Мына кеп качан бала Аиданы тээп атат.
буту менен тээп атат. Милициялар айтып атат, неге тээп атасың деп атат. Өзү жеткирип атат. Мына милиция кызматкерлери жок. Пальточон ким? Акимдин орун басары экен. Лезага ким болот өзү негизи? Ким болот? Маматов Алтынбек. Кара пальточон жүргөн Маматов. Мына кепкачан Айдан тээп аткан Ленин райондук акимиятынын кызматкери. Кадимгидей жаранмын, Кыргызстандын жараны. Не тартып атасың деп тартып аткан балага да чоң чыгып атат. Аркасын салып, теберин алып, бою узун, күчтүү эркек экен. Ошол күч менен элестетсеңиз теп аткан. Болду, келем Айда, жакыныраак отур. Мына достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр ушул Айда деген кызды. Чалбагыла деген сайын кайра чалат го. Айда деген кызды ушул кепкачан жигит элдин көзүнчө табарсыкка буту менен тепкен экен. Азыр деген бул ушул момент жазып алайын да мен. Ошо болушу мүмкүн да. Ошол моментте жанагы тиги эме кыш маалы болчу, кайсы күн эле? Февраль 8 февраль. 8 февралда эркек киши оор өтүк менен жүрөт да. Оор өтүк менен берцы, наверное, да? Мындай сапак эмес, берцы го дейм, аябай. 63-44-02. Мага дагы чалып атат. Ошондо деген 8 февраль болсо, телефон чалат. Я. Бареке бара берсин. Барбайсызбы? Өзүңүз кошо барыңыз. Барыңыз ошо. Дагы берсе? Бирөөлөр чалып атат бага. Кечирип койгула, мага телефон чалып атат. Кайра мен ал жазганга аргасызмын. Жазып берип коюн телефонду. Эме дейт. 33. Азыр мен барам деп барып келсин. Неме ошол маалда 8 февралда эркектер деген өтө оор кышкы өтүк кийип жүргөн да, ошол өтүк менен Айдага тебет дагы, Айдадан табарсыгына тебет. Айда андан жарым жыл мурун эле кесарево болуп, эме канчанчы балаң? 5-чи баласын төрөп, кесарево болуп, жаңы эле ошол жанагы төрөт үйүнөн чыгып, баласы жарым айлык, жарым жылдык болуп, чоңоюп калган баласын багып үйүндө отургандан ошол эми жаңы төрөсөң дагы аял киши бала чакасын багыш үчүн немеге барыш керек. Сода кылыш керек, баласын багыш керек, нан табыш керек. Ошондуктан Айда дагы барып ошол сода жайлары боюнча жайымды тарттырып жүрбөйүн, алып жылдырып атыптыр деген ниетте барган да. Анан барса деген жанагынтип табарсыгына тээп атат. Ошол күнү арыз жазылды беле? Ошол күнү арыз жазган. Кыска эме эскертип кетти мени. Не болду эле ошондо? Ошо 8 февраль күнү келип, бизди козгалсыз сөздөр менен жалаптар үйүлбөй кеткиле деп сөгүптүр. Ошол Эркин деген бала сөккөн да. Ошодон прокосил аялдар эме кирип, анан мени көзгө коюп, анан ошо эме биринчи көзүн урду да, биринчи 20 мүнөттөн мурун көзгө уруп, мени участкага алып кетип, алып бараткан Сез деген байке алып бараткан арыз жазган үстүнө деп. Анан кайра ошол жерде кыздар
чогуу барабыз, бул жактагылар да уруп атат деп мен бир Чынара деген келин артка кайтарганда ошо участковыйдын көзүнчө. Анан менин күйөөм барып, эмне сен аял кишиге кол көтөрөсүң, мен келинчегим болот, көзгө эмне урдуң аны десе, ушул азыр көрдүңөр, ошентип эле мен күйөөмө да кол көтөрүп, күйөөмдү милицияга, 2 милицияга мен колум кайтып таштады. А мен ортодо мени тээп салды. Анан эмне кылдың? Скорый менен кеттиң. Тез адам чакырышты. Ошол жерде скорый келиндер чакырса, ал скорый эмес, мен участковый жетелеп жулкулдап эмесин алып бардык. Гомго. Ооба, контейнер гомун алып барып, ошол жерде мени скорый салып кетти. Алар өздөрү скорый чакырып салган адам болуп калган турбайбы? Жаңда турган. Мен барып, мени кабыл алган жок, жүрөгүм айланды, башым ооруду. Скорыйден кустум, суу кустум, башым аяп ооруду, көзүм караңгылап. Мени кабыл алган жок. 4-чү горбаницадан. Айта бер. Кабыл алган жок. Анан дагы 18 таяк жедим. Кайрады 11 температура болуп чыктым. 79. 11де таяк эме температура болуп, анда да кабыл алган жок кой, үйдөн деле лечение аласыз. Жаткан болбойт, беге сынып, бычак жегендер келип биз кабыл алабыз деп мен албай койдум. Үзүлүп түшүп калгандар келет. Үзүлүп шалактагандарды кабыл алабыз деп айтты ушуйду врачтар. Кагаздары бар, бардыгы данилер бар. Анан мен үйдө жатсам, температура болдум, 39-40 чыктым. Мамакеевке алып бардым. Кайсы күнү баратасың ошондо? Канчасы эле? 8 февраль болгон, окуя болгон күн 8 февраль. 11 болуш керек. 11 февралда операция болуп атасың, 11, 12. Тепкен жери эмне болуптур? Тепкен жери гной болуп кетти. Катып калган деп мен бардым да, температура болуп, тепкен жери катып калыптыр деп мен бардым, кабыл албай койдум. Мазь кой деп бардыгы бар да, жазып берген кагаздар. Операция болгон күндү айтсаң? Операция болгон күнү ошол күнү мен температура болуп бардым. Киргенде сразу операцияга даярданасың, операция кылабыз дептир. Ириңдеп кетти. Ириңдеп кетти деп мени кести, уже 5-6 сантиметр кесиптир. Азыр резинемези чыкты да, экспертизасы чыгып. Ошентип мен экспертизаны күттүм, канча жол тергөөгө бардым, тергөөчү кыз эле больницада жүрдү, чыксын эже 1 айдан кийин чыгат деди, макул деп мен мыйзамга башый 1 ай күттүм. 8 февралда болгон, 1 ай күттүм, макул дедим. Күттүм. Анан мына 11 чыгыптыр, бирок заключение 2-синде чыгыптыр, марттычы. 2-синде чыгыптыр. Барсам, көрдүм, адвокат менен барсам. Лёгкий повреждение, ушундай кылып жазып чыгарып коюптур да. Жеңил жаракат алгандар. Жеңил жаракат алды дептир, бирок пескен бардыгы үстүндө жазылып турат. Ошол жана ошону жазып коюптур да. Мен бирок ошону врач жазып атабы? Суд экспертиза жазып атат. Бизде суд экспертизалар сатылат да. Аны мен башыман өткөрүп жүрөм го. Ошентип суд экспертиза жазып атыптыр. Баягы басып жүрсөң, демек жапжакшынакай эле, жеңил эле жаракат алган деген атса керек да. Сөзсүз жатып калыш керекпи? Оор жаракат. Бул жерден мен суд экспертизага мен келтекчеге 8 келтекче күнү барып, мен тартылганмын. Эзи болуп калган, буну кандай эркек дебет деп өзү таң калганда, сүрөткө тартып. Ошол эле эксперт чыгарып атабы? Ооба, ошо жаш бала. Жок, кийин лёгкийде ошо жазып атабы? Ооба, лёгкийде ошо эметип атат. Анан укпайсызбы, мен операция болуп чыктым да, Мамакеевден кайра мени бирөөдөн чакыртырды, экспертиза. Уксун эл журт, уксун. Мен бардым. Күйөөм эч кимге айткан, досторума да айткан жок. Кайра барсам, дагы мени тартты. Көрдүңүзбү? Мен тяжелый кылып чыгарам деген. Өзүнүн сөзү бар. Бетине да коюп берет. Аты фамилиясын айтып койчу ошо. Жаныбек деген бала, мына бала да. Сүрөтү барбы? Бар сүрөт. Берчи, көрсөтчү. Мен ушул суд мед эксперт, сөзүн эспесе Жаныбек деген бала экен. Мен ушинтип чыгарып берем деп, чыгарып берген лёгкий деп чыгарыптыр да. Достор, bunun бардыгы ошол Ленин райондук акимчилигинин мындай ойлонбой жасаган иштеринин жыйынтыгы ушундай болуп атат да. Жыйынтыгында ким жабыр тартып атат? Жанакы эле жөнөкөй эле эл, жанагы эле биздин жөнөкөй карапайым каратаман чортоман элибиз эле кыйналып атат да. Эгерде ошол көчө содасын иретке келтиргенди билбесем, эмнеге аким болуп отурат? Сөзсүз эле милиция менен барып, аялдарды тепкилеп, ызычуу болуп, ошол жерде согуш чыгып, бирин сотко берип жатып калыш керекпи? Эгерде ишти уюштура албасаң, анда эмнеге аким болуп отурасың? Мелис Турганбаевдин күйөө баласы экенсиң, ошончо эле аким болуп отурасың. Таппай койдуңбу? Анан эмне болду? Айта бер. Анан эметип кече ошо мен окудум, 2 чыгыптыр, 2-мартта заключениячы. Мына жок деп атат. Анан кече ошол анан тергөөчү мага звонок кылды. Кыз жакшы кыз экен, анан тиги келсин, байке эже
жана Эркин Бактияров келсин. Ал келгенден сурак болот, сен жаңы келгенде эмне деди да? Анан мен эме жазып жөнөттүм деди, мындай бирдеме жазып жөнөттүм го, оперлер жөнөттүм деди. Деди эле. Чакырат да. Чакырабыз, эже күтүп туруңуз, кетпей туруңуз, үйүңүз алыс болсо деди. Мен күтүп турдум, адвокат да күтүп турду, машинада кечке отурду. Анан бир эмени жөнөттү. Адвокатчы моун жөнөттү. Эме жөнөттү да. Моун жөнөттү. Эмне экен ал? Мынакей, моун жөнөттү. Ал бала депутат болоптур Кыргызстанга. Сени тепкен. Мени тепкен, мына фамилия, отчество полный туру да. Не деген партия? НДПК. НДПК деген партиядан мына Бактияров Эркин Бактиярович НДПК деген партиядан депутаттыкка талапкерлигин коюп атыптыр. Катындарды урган бой өрөттү. Анан шаардык кеңешке коюп атат да, шаардык кеңешке коюп, ушуну мага тергөөчү жөнөттү. Жок, айдай өткөн түз эфирде эме дебедиң белең жанагы. Ошол Эркин Бактияров дегенди кызматтан алдык деп хакимият айтты дебедиң белең. Кызматтан кетпептир бе? Албаптыр, больницага жатып алды деди, албаптыр. Азыр эле айтпады бул. Аны ким тепти больницага жатып алгыдай? Билбейм, мынаяктагылар айтышты, больница жатып алыптыр деди. Мен эч кимге ишенбей калдым, чындыгында ишенесиң. Сен үстүңөн арыз жазыптырбы? Жазыптыр, жазыптыр. Не деп жазыптыр? Не кылды деп жазыптыр? Жазыптыр. Мен эчтеке кылган факт бар, көрсөтсүн. Факт жок, мен тебип урган факттар бар да, менде толтура күбөлөр бар. Эмне үчүн мен дебет, мен жабыр тарткан мен болсом, бычак жеген мен болсом, мына балама памперске кашасын алам деген акчам бар, ушуга кетип атат. Мына эмегиле операцияма, могу перевязкага, жол киреме бүт акча кетип атат. Мына эми мен ошондо айтыптыр, мен тепкен күнү катындар айтып, силерди менен бирден соттошом, соттон дептир. Мен кечирет болчумун, кечирет. Мен эле кыргызмын, адаммын мен делечи, кечирмекмин, кой эркек бала экен, мен мени тең бала экен десе, мына эми кечиришейлик деп мен ар кимден телефонун алдырып алып, ар кимге айтып атыптыр да. Кечиришейлик мынтек деп. 8 февралдан бери 1,5 ай убакыт өтүп атат. Ошондо мен келбеген, эми депутаттыкка талапкер болуп кетип атканда эми келип атат. Ар кимди ортого салып атат. Ошентип атат. Анан эмне үчүн лёгкий чыгарат деп, бул байлардын сөзү, байлардын сөзү, чоңдой иштеген чиновниктердин сөзү сөз, карапайым адамдар сөз эмес. Биз эмне тебеленип калабыз, качан болсо байлар май жеп отуруш керекпи? Карапайым адамдар нан менен чай ичип отуруш керек, мындай түшүнгөн адам барбы деги я? Мына прокуратурага барды, тияка барды. Булардын баарды көрсө табакташ турбайбы? Жанагы Бакай аке айткандайчы. Чындык бар де. Мен айттым, мен азыр дагы экинчи жолу түз эфирге чыгып атам. Садыр Жапаров ким угуңуздар, мына Ленинский хакимияттын чын асыл мына ким эле жана замы бар жанында, бир эле замы бар болчу. Мен тепкен. Жана Карапайым Алтынбек деген бала замы, бир эле замы бар болчу. Күбө ошо көргөн. Кой ай деп да койгон жок чындыгында. Мен азыр эмчекте баламды, кичинекей баламды алып ак үйгө алып барып өзүмдү өртөп өлөм. Болду, мен ошого мен азыр келдим да. Отурам бул жердечи. Тергөө кандай жүрөт? Чындык барбы? Жок бул. Мына тергөө деле нормалдуу тергөө. Бул депутатка коёптур дейт. Мына эже мону жөнөттү, андан кийинчи мондо экен, монду жөнөттү, мондой болбойт, чакырган болбойт аны деп. Мен корко турган жерим жок. Мен жок деген, эже ушу больницага кеткенди расходуңузду төлөп берейин. Ушунча басыпсыз, мына мен мыйзамдуу жерде отурбасам, содан местага кирейин десем, кымбат болсо, кандай чара көрөсүздөр негизи? Барбы мыйзам чегинде бирденбе? Же тебеленип тепселенип кала беришибиз керекпи? Токмокто жеп, үйөм урушуп, телефондо хит болдуң депчи. Уят болуп атпайбы? Эмне кылам мен? Азыр өлө алай десем, балдарым эле кор болот. Мисалы үчүнчү. Эми тергөөгө чакыра элекпи? Чакырдым, мына кече чакырса бул бала келбей коюпту да, ошон үчүн мону жөнөттү, мен түшүнбөй атам, эже орусчачы. Мо сөзү жөнөттү, ушундай экен. Неме дейт, зарегистрированный кандидат дейт. Баягы бул деген НДПК деген партиядан Бишкек шаардык кеңешине талапкерлигин коюп атпайбы? Бактияров Эркин деген. Ошого жазып атат: зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, арестован или подвергнуть мерам, налагаемым в судебном порядке дейт. Эми азыр берет ола. Эми бул деген сөз талапкер баягы сот жообуна тартылбаган адам болуш керек деп атат да. Ошондуктан бул ишти
келиңиз дедим го. Элханга чалбай эле менде номер жок. Барып келиңиз. Дагы эле чалып атышат магачы. Кой десе болбой чалып атышат дагы мага. Айда талапкерлигин койгондугу үчүн бул неме кылып атат да. Талапкерлигин койгондугу үчүн жанталашып сен мен жарашам деп атат. 8 февралда эле кечирим сурай турган болсо, анда деген ошондо эле кечирип коймоксуң да сенчи. Мен кечирмекмин эже, ошондо эле кечирмекмин. Келиңдер деле досторум баары эле айтыптыр. Кой кыргызчылык мини-сакананын ичинечи, жана роботун ичине айтыптыр. Кой кечириш койгула, макул кечирип койгула, ал кыз деле биз айтабыз аз больницадан келсе. Десе, жок мен до конца барам деп айтыптыр эже. Соттошом депти, мына турат көздөрү. Мен до конца барам деп. Сен до конца барасың? Мен до конца барам. Мен да до конца барам. Мен лёгкий кылып чыгат, дагы үстүнө чалкелдеш деп дагы жазам. Мен каршымын мен бул экспертизага депчи. Чын эже. Төөлөнүп кала берем ушинтип элечи мен. Кайра чалып атышат. Мен түз эфирде аяктагын каргасызмын. Айда кечирип кой. Мына Айданын окуясын уктук. Акимге кайрылдым, Ленин райондогу акимине кайрылдым. Ушул менин кайрылуум Ленин райондогу акимине жетиш үчүн бөлүшүп коюңуздар, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар. Ош базарында ушундай энелер, ушундай эжелер ойноп барган жок. Ал жактан оокат кылып, бала чакабызды багабыз деп жүрүшөт. Ошондуктан түз эфирде бөлүшүп коюңуздар дагы. Биздин чиновниктер, биздин жетекчилер элди кордобой, элди коргош керек, элдин жашоосун жеңилдеткенге жакшылап иштеш керек. Ошондуктан бул түз эфирде бөлүшүп, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып, энелерди, эжелерди колдоп коюңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Мен дагы бир аз убакыттан кийин дагы түз эфирге чыгам. Дагы деле ушул чындык издеген, акыйкаттуулукту таппаган, адилеттүүлүккө жетпеген жарандар эшикте күтүп турат. Азыр алар келсин. Бир аз убакыттан кийин мен кайра түз эфирге чыгам.